Сурайын ушул жыл өткөн сайын бул баягы өнүгүүгө кадам дейбизби, балким баягы ушу мамлекеттик тилди өнүктүрөбүз деп ушул мамлекеттик бюджеттен каражат ушу сиз жетектеген комиссияга көп каралып атканын байкалып атат да. Ушу салыштырмалуу айтып бериңизчи, мындан 2016-2017ге канча каражат каралган, 2018-2019га кандай каражат каралды? Ошонун канча пайызын силер өзүңөргө баягы биякты кармаганга, жумушчуларга жумшайсыңар, канча пайызын тилди өнүктүрүүгө, китеп, жана башкага жумшайсыңар? Мында жанагы менин улуттук программа бөлүнгөн акчалар биз аркылуу өтпөйт. Академия өзлөрү финанс министрлигинин иштейт, маданият министрлиги өзлөрү иштейт, билим берүү өзлөрү иштейт, түздөн түз каржылайт. Бизге жылына улуттук программа боюнча 1 миллион 600 сом бөлүнөт. Биз ошону толук өздөштүрөбүз. 1 миллион 600 бул аз да. Ошо бизге ошол гана бөлүнгөн, жанагы мен сага берген индикатордо турбайбы? Ошол гана бөлүнгөн. Биз ошону гана бөлүштүрүп, ошол боюнча 4 багыттагы китептер чыгарабыз. Дүйнөлүк адабият, классикалык кыргыз адабияты, Тил. балдар адабияты, андан кийин котормо боюнча. Бул тил багытын өнүктүрүү боюнча эле. Тил багытын өнүктүрүү боюнча китептерди билим берүү министрлиги чыгарыш керек. Билим берүү министрлиги чыгарыш керек. Анткени ошолорго жанагы окуу план, программа бар, ошолордун колунда да. Ошолор чыгарып атышат. Бирок бул багытта алар ишин дагы кийинки 2 жыл аябай активдүү иштешти. Биринчи 2 жылдар ичинде тендер маселесинде проблема болуп, кичине токтоп калган экен. Жакшы болуп жылбай. Бирок кийинки 2 жылда аябай жакшы жылды. Мына көчө жакында эле 40тан ашык китеп чыгарышты. Жогорку окуу жайлардын, орто кесиптүү окуу жайларынын китептерин презентациясын, жүз ачарын өткөрүштү. Мен ал жерде катыштым, балким көргөн болушуңуздар керек. Мына биздики да чыгып атат, Кудай буйрса, анда Кудай буйрса. Биз жылына бир 15, 16, 17 китеп чыгарабыз. Бул эми баягы деңизге тамчылаган тамчыдай эле болуп калат да. Ошондуктан мен айтып атпаймынбы, жанагы тилди ишкерсе турган эң негизги маселе жана система кирип калыш керек. Эгер ошол система иштей берсе албетте акырында менен кете баштайт. Мына мисалы азыр президенттик аппарат абдан жибердүү өтүп атат. Иш кагаздары өтүп атат. Биздеги башка мекемелердин кайсылары калды ушул жакта? Артта калгандарын айтыңызчы. Артта калгандар мисалы мына азыр отур. Мына эме боюнча айтып берейин. Финанстык чалгындоо, мамлекеттик кызматы. Андан кийин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө каршы финанстык рыноктун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы. Мисалы мына расмий тилде мекеменин буйруктары эме жүрөт экен. 100%га чейин. 100%га орус тилинде жүрөт экен. Мекемеге келген чыккан каттардын 85% расмий тилде экен. Мамлекеттик тил 15 гана пайыз. Же болбосо мына республикасынын өкмөтүнө караштуу экономикалык кылмыштуулукка күрөшүүчү мамлекеттик кызмат, финанстык полиция. Мына 100% орус тилинде. Ушуна керек. Мынакей 99% сырттан келген кагаздар орус тилинде. Мамлекеттин 0,16%. Бул маалыматтардын баардыгы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө, Кыргыз Республикасынын президентине берилген. Мисалы болунда жакшы көрүнүш бар экен, мына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик соттук эксперттик кызматы. Мекемеге кирген чыккан каттар 83,3% орус тилинде экен, 11,6% кыргыз тилинде экен. Мекеменин ички буйруктары 100% эки тилде экен. Орус кыргыз тилинде которуп баарын ретке салышып коюшат. Негизи ушундай болуш керек да. Негизи ушундай болуш керек. Өзүңүз жакшы билесиз, мына бул жерде түзүк маалымат бар экен, мынакей. Мекемеге кирген каттар 80 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө каршы мамлекеттик салык кызматы. Салыкчыларда ички каттар, сырттан келген каттардын 84,9% орус тилинде, 15% мамлекеттик тилде.
Ал эми мекеменин буйруктары 81-82% кыргыз тилинде караңызчы. Жакшы. 8% орус тилинде. Ал эми 9,9% эки тилде. Бул жакшы көрсөткүч. Жакшы адамдар жаза алышкан да. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматы. Эми булардын кызматы өзгөчө ошол сыяктуу болуп атпайбы? 5,4% гана кыргыз тилинде, 94,15% орус тилинде. Ал эми ички мекеменин буйруктары 27% кыргыз тилинде, 14% орус тилинде, ал эми 58% эки тилде. Биякта жылыштар бар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматы. Мынакей. Бuyakta жылыш бар. Мамлекеттик тилде 36%, орус тилинде 61%, эки тилде 2,4%. Ал эми ички буйруктар толугу менен эки тилде. Андан кийин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы. Кыргыз патент. Мына. Мамлекеттикте 4%, мекемеге кирген чыккан каттар. Ал эми 85,9% расмий тилде. Ал эми мекеменин ички буйруктары 85% мамлекеттик тилде. 14% мамлекеттик тилде. 85% расмий тилде. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы. Мынакей. Мекемеге кирген каттар 26,11%. Мамлекеттик тилде 74% расмий тилде. Мекеменин буйруктары 5,16% мамлекеттик тилде. Ал эми 95% почти. Дээрлик 95% расмий тилде. Караңыздарчы. Ал эми Билим берүү министрлигиники барбы? Ошол кызык болот. Министрликтердин мурдагы жүргүзгөн факттары эскирип кетти. Мына азыр сиздин бул таблица боюнча мында мына. Тартып аласыңбы? Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция. Бул жакта деле көрсөткүчтөр орус тилге басым жасалган турбай жетимиш. Мына бул жерде 55% мамлекеттик тилде экен. Биякта 20%. Мынакей. Кыргызстан социалдык фонду. Орус тили экен бул жак бүт эле. 80%. Ушулар менен күрөшүп атабыз. Аябай жакшы болот. Ушу берсеңиз да аянат чейин. Мынакей өкмөтүнө караштуу мүлк башкаруу фонду. Бул сарлар эки тилде. Жашыл кыргыз тилинде. Медициналык камсыздоо фонду. Фомс мына көрүң, бул эки тилге өтүп алыптыр. Сапсарысы экен 86%, 88% экен. Бул жаңы көрсөткүчтөрбү? Кайсы жылдыкы? Ушул жылдын башында көрсөткүчтөр. 2019 экен да? Министрликтер мурдагы жылга мисалы эскирип кетем, кайра монитор жасашыбыз керек да. Материалдык резервтер фонду. 70% мамлекеттик өчүттүр. Бул мекеменин ички буйруктар. Экөөнү бөлүп койдук. Кирген чыккан каттар, анан мекеменин ички мүмкүнчүлүктөрү. Калсыраак болсун дейт да, так болсун. Мына фитосанитардык. Мекемеге кирген каттар боюнча 8,5%. Мамлекеттик тилде 89,5%. Расмий тилде. Эки тилде 1,8%. Ал эми мекеменин ички буйруктары 20,4%. Мамлекеттик тилде, ал эми 78,5% расмий тилде. Эки тилде жүрбөйт. Onun için danışmaydı. Азыр ушул нерсени
ушул жана сиз азыр мамлекеттик мекемелерди көрсөтпөдүңүз, министрликтен тышкары, министрликтер эски дедиңиз. Маалымат эскирип кетти. Эми ушул жанагы ушул агенттиктер, фонддор мамлекет кызмат чөйрөсү азыр байкап көрсөк, көргөндөрдүн бир 80%, 70-80%га жакыны орус тилге басым жасалып турат, 70-тен 80%га десек туура болот го. Силер кандай таасир берип ушуну баягы мамлекет тилге өткөрүүгө? Жанакы биринчи таасир эткен жагдайыбыз бул жанакы өкмөт токтому. Андан тышкары биз ар бир мекеме менен иштешип, алардын кызматкерлерин окутуу процессин уюштуруп берип атабыз. Биздин алдыбызда атайын окутуу борбору бар. Ошолор бул мекемелер менен келишим түзүп, кызматкерлерин окутуп берип атат деңгээлдик система боюнча. Былай бурса жылыш бар. Өзгөчө мен чынын айтып коеюн, кийинки мезгилде республикадагы расмий иш-чаралар, расмий эмес иш-чаралар өзүбүз байкап атабыз. Президенттин катышуусунда болсун, жогорку кеңештин катышуусунда болсун, өкмөттүн катышуусунда болсун, жетекчилердин катышуусунда болсун, кийинки кездерде мамлекет тилде жүрүшү басымдуу багып өтө баштады. Мына ушул элдин психологиясына, ушу мамлекеттик муниципалдык кызматта иштеген кызматкерлердин жалпы маданиятына таасир этип атат. Айтып көрсөң, жылыштар болуп атат, таптакыр токтоп калган жок. Бирок арын биз экөөбүз каалагандай эмес, ыкчам болбой аткандыгын ачык айтып коюш керек. Тил деген бул элдики да, тил комиссиясыныкы эмес, тилчи мугалимдики эмес, журналисттики эмес. Тил деген элдики. Эгер эл тике туруп, бир жакадан баш бир колдон, бир жакадан баш чыгарып, бир жактан кол чыгарып, кой улуттук идентитетти сактайлы, байыркы атадан калган мурасыбыз, кайталангыс баалыгыбыз. Тил деген бул улуттун жүзү, автопортрети, чыңгыз айткандай. Эгер тилибизди эртең жоготсок, улутубуз жоголот. Улутубуз жоготсок, мамлекет жоголот деген бир ой сана менен жашап, үй бүлө институт өзгөчө аябай жакшы иштеш керек. Эне мектеп аябай жакшы иштеш керек. Биз бала бакырыбызга, неберелерибизге үйдөн баарын өткөрүп беришибиз керек. Эгер андай маданиятты биз калыптандыра алсак, бул оордон оңой менен кутула албайбыз. Бул өнөкөт ооруга айланып кеткен. Өнөкөт оору менен жапа-тырмак күрөшсөк болбойт.